Жума ичинде өлкөдө болгон окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зинаида Алмазбекова. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 октябрда кыргызстандыктарды каарылардын эл аралык күнү менен куттуктады. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу аксакалдуу аталар жана акылечек апалар, кымбаттуу кадырман ардагерлер. Кылымдардан бери кыргыз калкы карыяларын кастарлап барктап, аларга татыктуу урмат сый көрсөтүп келгендигин нускалуу тарыхыбыз таамай айгинелеп отурат. Карысы бардын ырсы бар, карынын кебин капка сал, жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген сындуу ташка тамга баскандай макал лакаптар бүгүнкү күнгө чейин таасирин жоготпой, улуу муунду кадырлоонун уңгулуу насыяты катары калкыбыздын аң сезиминде бекем орноп, так аткарылып келатканы буга далил. Көп жашап, көптү көрүп, турмуштук тажрыйбага тунган аталар менен апалардын акыл насааты, көсөмдүгү, каниет сабыры ар дайым кийинки муун үчүн улуу сабак. Түптү байыркы элибиздин жашоо шартында урууларга өзгөчө сый-урмат көрсөтүү калкыбыздын каада салтындагы өрнөктүү жөрөлгө бекем адат. Эли жерибиздин руханий баалуулуктарын, улуттук нарк дөөлөттөрүн, ыйык касиеттерин көнөртпөй сактап, жаш муундарга мурастап жатканыңыздар Кыргызстандын баа жеткис байлыгы, карыяларыбыздын айткан акыл кептери менен даанышман ойлору келечекке бакыт алган жолдо шам чырак болуп берет. Урматтуу аталар, апалар, сиздер бар үчүн биз барбыз, биздин мамлекетибиз бар. Ал үчүн сиздерге ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт деген сыңары ак батаңар кеп кеңешиңер менен өлкөбүздүн өрүшү кеңейип, өркүндөп өсөрүнө бекем ишенем. Мамлекет жана коом карыяларыбыздын дем карчына, суроо талаптарына ар дайым көңүл буруп турушу зарыл. Анткени кутман куракка жеткен ата-апаларыбыз кийинки урпактарга жалпы эле ата журтка жасаган асыл эмгеги үчүн мамлекет тарабынан камкордукка алынууга толук акылуу. Урматтуу улуу мундун өкүлдөрү, карылардын эл аралык күнү менен чын дилимден чыккан куттуктоомду кабыл алыңыздар. Барыңыздарга чың ден соолук, узак өмүр, бакубат жашоо, кажыбас кайрат тилейм. Ак сакалын жайкалткан аталар, ак элечегин башынан түшүрбөгөн энелер, төрдүн көркү, акылдын кенчи болуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Ош облусунун Кара Соо районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында комплекстүү ыкчам тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө Нариман айыл округунун башчысы НХ, анын шериги МС, ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучу ББ кармалды. Кармалгандар жеке кызыкчылык максаттарын көздөп, Нариман айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлерге жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну узак убакыт бою жүргүзүп келишкендиги аныкталган. 2021 жылдын 30 сентябрында бул адамдарга кылмыш жасагандыгы жөнүндө билдирүү берилип, Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизишти. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдардын бетин ачуу үчүн бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек шаардык автотранспорт башкармалыгынын агенттиги балалуу аялды салбай кеткен маршрутканын айдоочусу менен ал иштеген фирмага айып салынды. Бул туурасында Бишкек шаардык мэрия билдирди. Маалыматка ылайык, Совет бригады маршруттук фирмасынын жетекчисине 13 000 сом, ал эми айдоочуга 11,5 000 сом айыппул салуу протоколу толтурулган. Ошондой эле тараптар чакырылып, окуянын чоо жайын териштирилгени белгиленет. Компаниянын жетекчилигине жүргүнчүлөрдү кызмат көрсөтүү боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын берген.
Бишкек шаарында 2-3 октябрь күндөрү ат спорту боюнча ачык чемпионат өтөт. Гүлүк олимпиадалык резервинин адистештирилген мектебинде өтө турган мелдеш балдар, жаштар жана чоңдор арасында өткөрүлөт. Кала мэриясынын басма сөз кызматы ага 50дөн ашуун спортчу катыша турганын билдирди. Спорттук иш-чараны Бишкек мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармачылыгы ат спорту боюнча федерация уюштурууда. Чемпионат өлкөдө ат спортун жайылтуу, өнүктүрүү, спорттук чеберчиликти жогорулатуу жана күчтүү ат спортчуларын аныктоо максатында өткөрүлүүдө. Бишкекте Рыскул Намазбекова уюштурган Кыргызстандын сулуусу 2021 сынагынын финалы болуп өттү. Негизги байге үчүн 16 жаштан 28 жашка чейин 30дай кыз ат салышты. Сынак өзүн тааныштыруу, улуттук костюм, үй тапшырма жана кечки кийим деп аталган этаптардан турду. Бардык турлардын жыйынтыгы менен жеңүүчү деп Алтынай Ботоярованы тандашты. Ал былтыр Бишкек сулуусу 2020 наамына ээ болгон. Ага чейин Мини Miss Fashion 2010 жана Miss Fashion 2014 сынактарында жеңишке жеткен. Белгилей кетсек, бул сынакта былтыр президент Садыр Жапаровдун тууганы Лазат Нуркожоева жеңген. Ага BMW X5 үлгүсүндөгү автоунаа белек кылышкан. Ислам тынчтыктын тиреги аттуу эл аралык конференция өтүүдө. Жыйынга Туркия, Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан келген дин аалымдары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дин кызматкерлери катышууда. 2 күндүк иш-чарадан соң Ош шаарынын 30 мечитинде жума намазында ислам тынчтыктын дини темасындагы баяндарды жасашат. Иш-чарада ислам дининин тынчтыкты жана ынтымакты орнотуудагы орду, радикализм, экстремизмге каршы түшүндүрүү иштери жана толеранттуулук принциптери талкууланып жатат. Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен студенттерине исламдын тынчтык куруудагы ролу тууралуу сабактар өтүлөт. Катышуучулар эл аралык деңгээлде биргеликте иш алып баруу, тажрыйба алмашуу, бардык жарандардын кызыкчылыктарын, тынчтыкты камсыз кылууга коңшу мамлекеттердин таасири тууралуу ортого салышат. Биздин өзүгө жараша ийгиликтер жана көйгөйлөрүбүз да бар. Биз башка өлкөлөрдүн мисалдарынан жакшы өрнөктөрдү алып мисал алайлы деп атабыз, тажрыйба алмашуу. Экинчиден биз башка мамлекеттерге дагы биздин тажрыйбабыз менен бөлүшүү, бизден бир модель алсын. Бирок биздин да ала турган жактарыбыз бар. Мындан да абдан бүгүнкү күндө ислам десе, исламды сырткы көрүнүшү менен гана жеткиргенге аракет кылгандар, же болбосо исламды бир гана кээ бирки диний жөрөлгө менен чектеп койгондор. Ошол учурда динди угуп туруп, бирок аткарбастан толтура ысырапкерчиликке, бири-биринин үй бүлөлөрдөгү зомбулукка жол берилген, ошол эле кылмыштуулук жана башка саясатка аралашып аткан жана саясий топтордун мындай кандай диний биремелердин нерселери биз үчүн да кайгыртпай койбойт. Бул негизи исламда андай нерсеге орун жок. Ошондой эле бул иш-чара ушунусу менен маанилүү болуп атат. Мына коңшу Тажикстан менен мына Өзбекстан, Афганистан мамлекети менен чектешип турат. Өзгөчө мына талибандардын акыркы мезгилдерде кыймыл аракеттери, мына Афганистандын түндүк тараптарын басып алып, анан жай тургундарга бир коопсуздукту жаратуусудагы бир кандайдыр бир деңгээлде исламга көз ийип алгандай бир аракеттерди көрсөтүп жаткандай да. Бул жерде диндин эч кандай тиешеси жок экенин мен баса белгилеп кетким келет. Себеби дегенде дин өзүнүн аты айтып тургандай эле тынчтык. Ислам деген тынчтык, саламатчылык деген маанини түшүндүрөт. Муну эми бурмалаган инсандар болбой койбойт экен. Ушул региондо тынчтыктын, ушул ынтымакчылыктын, биримдиктин сакталуусуна ушундай конференциялардын сөзсүз түрдө бир жемиши таасир этет деген ниетибиз бар. Бишкек шаарынын Молдокулов атындагы инновациялык технологиялар улуттук мектеп лицейинин базасында жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынагынын жыйынтыктоочу этабы өттү. Ага буга чейин 3 сынактын райондук, шаардык жана облустук этаптардын жеңүүчүлөрү катышууда.
Сынактын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев, министрдин орун басары Надира Жусупбекова жана министрликтен мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев, мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова катышты. Маалыматка ылайык сынактын максаты мугалимдердин кесиптин кадыр баркын жогорулатуу, билим берүү уюмдарынын таланттуу чыгармачылык менен иштеген мугалимдерди аныктоо, аларды колдоо жана кубаттоо, ар бир мугалимдин өзүн өзү көрсөтүүсүн камсыздоо, кесиптик байланыш чөйрөсүн кеңейтүү, республиканын мыкты мугалимдеринин педагогикалык тажрыйбасын жайылтуу жана мугалимдердин мыкты тажрыйбасы жөнүндөгү маалыматтар базасын педагогикалык маалымат менен толуктоо болуп саналат. Ар бир мугалимге, ар бир ага эжеге таазим этип, өзүмдүн атыман жана министрликтин атынан чоң рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Эгерде ынтымактуулук болбосо, тазалык болбосо, биз эч убакта ийгилик жарата албайбыз. Акыркы жылдары бардыгыбызга маалым болгондой, басаңдай түшкөн ушу ар кандай бир себептер менен басаңдаган билим чөйрөсүн издеген керектүү деңгээлге көтөрө алсак, ошондо биз бүгүнкү күнү күрөшүп жаткан мугалимдин статусун, коомчулукта мугалимдин ордун кайра өзүнүн татыктуу деңгээлине көтөрүп туруп, мугалим деген ыйык экенин, мугалим керек экенин, мугалимге сый мамиле жасап, мугалимди урматтап, азыктоо керек экенин далилдеп беришибиз керек. Дүйнөдөгү кабарларга көңүлүңүздөрдү бурсак, Москва, Тажикстан менен Афганистандын жалпы чек арасына эки жактан аскерлердин тартылышы боюнча маалыматтардан улам Россия Федерациясы Кабул менен Душанбенин абалды жөнгө салууда өз ара кепке келүү варианттарын кароого чакырат. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Маалыматты Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директорунун орун басары Алексей Зайцев билдирген. Мындан улам ал Москва, Душанбе менен Кабулду жаралган абалды жөнгө салуу боюнча өз ара кепке келүүнү варианттарын издөөгө чакырган. Бразилиянын футбол боюнча атактуу оюнчусу 80 жаштагы Пеле 4-сентябрда операция болуп, 30-сентябрда үйүнө чыкты. Ал Инстаграмдагы баракчасына: "Үйгө баратканыма аябай кубанып жатам. Альберт Эйнштейн атындагы ооруканага ыраазычылык билдирем", деп жазган. 80 жаштагы футболчу бразилиялык спорт тарыхында 92 оюнга катышып, 77 гол киргизгени менен таанымал. Ага жоон ичегидеги залалдуу шишиги деген диагноз коюлган. Пеле Бразилиянын улуттук курама командасынын 16 жашында кошулган. 1958, 1962, 1970 жылдары дүйнөлүк футбол чемпионатында ойногон. Эми кабарчыларыбыз даярдаган сюжеттерге назарыңыздарды бурмакчыбыз. Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы шарттарда биргелешкен аракеттер менен туризмди өнүктүрүү Кыргызстан 2021 аттуу биринчи ири аймактык туристтик форуму жана Кыргызстан Улуу Жибек жолунун бутактарында аттуу туристтик көргөзмө жарманкеси болду. Жеринен кесиптешим Гүлжан Ажыметова тартып келген. Борбордук аянтта Кыргызстан Улуу Жибек жолунун бутактарында аттуу туристтик көргөзмө жарманке уюшулуп 2 күнгө уланат. Анда ишкерлер улуттук азык-түлүктөрдү алып чыгып, атамекендик дизайнерлердин кийимдери коюлган. Асел Калканова салттуу билимдердин ээси. Улуттук кийимдер бурмаланган көп учурлар кездешкендиктен аны азыркы муунга туура жеткирүү керек дейт. Кээ-бир учурда ошо салттуу кийимдерибиз бурмаланып турганга ылайыктуу. Биз мындай кичине салттуулукту жакшы кармаганга мындай көргөзмө эталон катары азыр дагы ошол аянтыбызда, мисалы мен азыр өзүм жолукчан турам, бирок мен ошол элечекте апалар илгерки салттуу кандай кылып ороп алган экенин дагы жакшы көргөзүп дайындап келдик. Уузда аткалар коомдук бирикмесинде кыз келиндер иштейт. Алардын өз багыттары бар. Бири сайма сайса, экинчиси таар согот. Алар чоң коллекция жаратышты. Бири марал, экинчиси мура саталышында. Жасаган буюмдары негизинен өрмөкчүлүк. Мындан тышкары түрдүү сувенирлерди кийизден, таардан жасашат. Ушу кийимдерибизди анан эле ушул баягы ошо туристтер үчүн кызыктуу болсун деп биз ошол калактардын кичине мындай курчактарын жасадык.
ошо курчактардагы туристтер үчүн өтө баалуу ошо кийимдерди көргөндө бул ушуну сатып барып ушуну сатып барат дагы ушул ушуну Кыргызстанга бардым эле алар мындай узун кийинишет экен, чыптамаларды кийет экен, калактарды кийишет экен, алардын салты мындай экен деп ошолорго дагы ушундай бир жакшы бир эме болсун деп ушу калактарды курчактарды жасадык. Туристтерди тартуу максатын көздө өтүп жаткан иш-чаранын катышуучулары инфраструктура маселесин чечүү зарылдыгында айтышууда. Туристтерди тартууну көп айтабыз, бирок туристтик агым көбөйсө, аны биз тейлей албай калабыз дешет. Тоолуу аймактарга туристтерди тартуу демилгеси бул ирет өз жыйынтыгын берди. Глэмпинг центр Талдык перевалында 3600 бийиктикте ачылды эле. Биз ойлогонбуз, аны ачканда анын организация моментиге дестинация ош жардам берген. Биз ойлогонбуз, ал жерге чет мамлекеттен гана адамдар келип эс алып жашайт. Бирок бизге сүйүнүчтүү болду. Биздин местныйда адамдарда ошондой платежеспособный адам, себеби ал жер дешевый эмес, кымбат. Жайы менен только местный оштуктар барып бир жума заранее бронь кылып ошол жерде эс алып кетишти. Бул глэмпинг центрде мына выставкасында образецин алып келди. Ушундай чоң 2 этаждуу глэмпинг центр Талдык перевалында курулду. Азыркы күндө ошо Кыргыз Ата национальный паркка да ошо глэмпинг центрди куруш максаты болуп атат. Расмий бөлүктө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров чет элден келген дипломаттар, чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын айрым укуктуу өкүлдөрү, туристтер жана өлкө боюнча чогулган жеке ишкерлер катышты. Өкмөттөн ири суммадагы акча каражаты бөлүнүп, рыноктук атайын ыкма колдонула турган болууда. Эмдиги жылы жок дегенде 1 миллиардка чейин деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Источниктерибиздин баарын карап атабыз. 100 миллион доллардын тегерегинде уставдык капиталы менен өзү түзүлөт. Анан ага оборотный капиталына 1 миллиард сом берейли деп, бул ошо рынок принциптеринде иштейт. Кайсы жер туризмге ыңгайлуу болсо, ошо фонд койтот 49 жылга. Анан ушуреке фонд жергиликтүү бийлик меники, же болбосо бир министерство ведомство меники деп айткандан алыс болот да. Туристтик көргөзмө жарманке жаңы шарттарда биргелешкен аракеттер менен туризмди өнүктүрүү Кыргызстан 2021 аттуу ири аймактык туристтик форум менен уланды. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов форумдун катышуучуларына Ош шаарын Улуу Жибек жолунун туристтик кызмат көрсөтүүчү провайдери катары резолюция кабыл алуу боюнча сунушун берди. Ошо Ош шаары бул Улуу Жибек жолундагы провайдери деп бүгүн биринчи жолу ушундай заявление кылып атабыз. Провайдер деген ушул Ош шаарынан баары таралып чыгат деген нерсе да. Ошону биз бүгүн биринчи жолдерден болуп сунуштадык. Ушуну бекитип бергиле, Ош шаары ушундай Улуу Жибек жолунун провайдери болсун деп. Бул бизге эмнени алып келет? Бул бизге ушул туризмди алып келет. Туристтерди алып келет. Азыр мына дүйнө жүзүндө ушу пандемияга чейин туризмдин бюджет, туризмде айланган акча каражат ушул 1 триллион доллардан ашкан болчу. Бизге ушул азыр баягы Улуу Жибек жолу деген бул илгертеден бери келаткан бир туристтик жол болчу да. Жергиликтүү бийлик өзүбүздүн туристтик продукту жана саякат маркабыз шаарыбызга 100 000 деген туристтер тартат деген ишеним артып турат. Уюштуруучулар туризм жаатында чет өлкөлүк компаниялар менен келишимдерди түзүүсү каралууда. Катышуучулар арасында виза алуу, байланыш жолдору, тур бизнести өнүктүрүү боюнча талкуулар жүрөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы менен жашаган 600дөн ашуун өспүрүм каттоодо турат. Аларга каршы стигма жана басмырлоо жогорку деңгээлде кала берүүдө. Ошондуктан ата-энелер, дарыгерлер, психологдор жана социалдык кызматкерлер бул өспүрүмдөргө канткенде натыйжалуу жардам берсе болорун билгени өтө маанилүү. Эми бул оору менен күрөшүүдө бардык тиешелүү кызматтардын бирге иш алып баруусу зарыл болууда. Кененирээк кийинки материалда. Вертикальная трансмиссия благодаря Учурда айрым ВИЧ оорулар вирус жуктуруу алганын билген соң коомдон четтебей, тескерисинче башкаларга жардам берүүнү каалашат. Мындайлар бирок өтө эле аз дейт дарыгерлер. Анткени бул илдет менен жабыркагандар коомдун кодулоосуна дагы деле туш болушат. Стигма, кодулоо, басмырлоо дагы деле бар. Биз ал жөнүндө айтып келебиз. Дегенде ар бир эле адам өзүндө эгерде денесине ВИЧ инфекциясы жуктуруп калса, ал адам өзүн аябай кодулайт, өзү басмырлайт. Анан мындай коомго айткысы келбейт. Ошон үчүн биздин мыйзамда конфиденциалдыкту сактайбыз. Анан эми маалымат аздыгына байланыштуу, конечно, бул кодулоо дагы эле биздин
калк арасында бар. ВИЧ инфекциясы дегенде эле айрымдар арасында коркуу менен мамиле жасаган учурлар жок элек. Андыктан бул оору менен күрөшүүдө бардык тармактарды камтып, чогуу чара көрүү демилгеси колго алынууда. Буга чейин оору менен күрөшүүдө тиешелүү тармак гана иш алып барып келсе, эми жергиликтүү бийликтин да катышуусу өз натыйжасын берет дешет. Мына 2-3 жыл мурда негизи эми ден соолук маселесин бардык эле министрликтарга жүктөп койгон да. Анан жергиликтүү органдар көп карачу эмес. Муну деген Минздрав карайт, Саламаттык сактоо министрлиги карайт, анан больницалар караш керек. Көп көңүл бурулчу эмес. Мына 2 жылдан баштап анан ковидте көрсөттү. Жергиликтүү органдар көбүрөөк өз жарандарын ойлобосо иш чылбайт. Тиякта Бишкекте отуруп алып, министерство бардыгына жетише албайт. Каражаты да жетишпейт. Ошо себептен МСУлар, ошо жергиликтүү органдар өздөрү жумуш өткөрбөсө болбойт да. Чогулгандар илдетке чалдыгуунун алдын алуу боюнча анализдерди алып, текшерүү жүргүзүү жагынан медициналык мекемелерде жетишпестиктер орун алгандыгын, негизинен кош бойлуу аялдар гана текшерүүдөн өткөрүүдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын айтышты. ВИЧ илдетинин кеңири жайылып кетишин алдын алуу чараларын жана жаңы чоо иштөө ыкмаларына да сунуш берилди. Касательно программ по ВИЧ в городе Ош, с одной стороны... Ош шаарында ВИЧке каршы күрөшүүдөгү аракеттер боюнча айта кетсем, шаардык программа кабыл алынып, каражаттар бөлүнүп иш жүргөнү жакшы. Бирок каражатты мындан ары дагы көбөйтүү керек. Анткени муктаждык көп. Пандемия убагында биз оорунун азайганын көрдүк. Тест тапшыргандардын саны да азайган. Эгерде ушул темп менен иш кете берсе, көрсөткүчтөр өзгөрбөйт. Андыктан жаңы ыкмаларды колдонуп, иштөө керек болууда. И меньше выявления, и меньше людей поставлено на лечение. Ош шаарынын мэриясынан илдет менен күрөшүүдө жылына 1 миллион 200 миң сом акча каражаты каралган. Жергиликтүү бийликтин өкүлү оору менен күрөшүүдө чогуу чаралар көрүлө тургандыгын жана акча каражатынын көбөйтүлө тургандыгын убадалады. Шаар тарабынан жылына бөлүнгөн бюджеттен каралган акча бар. Мына быйыл биз 1 миллион 200 миң тегерегинде акча карап берип атабыз. Биздин бул ооруган инсандарыбыз бекер акысыз дары дармектерди алышат, камсыздап турабыз. Ошол биз тараптан, ошондой Ош шаар мэриясы тарабынан жардамдар көрсөтүлүп келет. Дагы да эми биз аны бир аз көбөйтүп, шаардык кеңеш менен дагы иш чаралар жүргүзүп, бул боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Коомчулук өкүлдөрү ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча мыйзам базасын өзгөртүүнүн зарылдыгын белгилеп келишүүдө. Мыйзамда илдетти алдын алуу, аны аныктоо максатында текшерүүлөр жарандын өзүнүн макулдугу менен гана жүргүзүлөт деп жазылган. Бирок мындай абал ишти алдыга жылдырууга шарт түзбөйт. Ошондуктан милдеттүү түрдө текшерүүдө өтүү жагындагы мыйзамдаштыруу керек дешүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Алай районунун Гүлчү айылындагы Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрында тоо театрларынын биринчи фестиваль аталышындагы иш-чара башталды. Фестиваль Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 жана Алай театрынын 75 жылдыгына карата уюштурулууда. Бул ирет Гүлчү айылына театр көрүүчүлөрү келди. Ал эми өлкөнүн ар аймагынан өздөрүнүн талантын көрсөтө іздеген театр ышкыбоздору кызуу даярдык көрүшкөн. Фестиваль бул ирет Алымбек Датканын 220, Курманжан Датканын 210 жана Алай театрынын 75 жылдыгына карата уюштурулду. Театр искусствосу тармагында ушул тоо театрын жандандырууда жаңы фестиваль, жаңы спектакльдердин бет ашарын гана коюу эмес, материалдык техникалык жактан оңдоо боюнча иш жүргүзүү жана жалпы эле ошол комплекстүү планды алып караганда театр Алай театрында Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын ийгиликтери менен башка биздин тоо жергесинде жашаган театрлар таанышат. Тоо театрына көңүл буруу максатын көздөп өтүп жаткан иш-чара пандемиялык абалдан кийин алгачкы жолу уюштурулду. Акыркы жылдары театрга болгон мамиле өзгөрүп, андагы шарттарды жакшылоо, ал эми таланттууларды жаңы дем чыгармачылык менен иштөө талаптары коюлууда. Тоо театры жөнүндө сөз болгондо тоолуу Алай жергесиндеги театрдын иши, таланты менен жакындан таанышып кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
тоодо жайгашкан театрлар бар да, Швецияда, Филиппинде, анан британиялыктар да келебиз деген, япондор келебиз деп абдан кызыгышкан да. Тилекке каршы ушул дүйнө жүзүнүн элин бир топ түйшүккө салган былтыркы COVID-19-дун залакасы болуп калды. Карантин ачылмайын алар да келе албай калды. Эгер андай болгондо биз эле ушул тоо театрларынын эл аралык фестивалга барабыз да, статусубуз кайра республикалык болуп калды. Бул деген эми карым-катнаш, бул биримдиктин, достуктун, өз ара тажрыйба алмашуунун өлгөсү да. Фестивальга республика боюнча 7 театр жана коңшулаш Өзбекстан Республикасынын Аманган облустук музыкалык драма театрынын өздөрүнүн артисттери спектакльдерин коюшат. Фестивалдын алкагында Алымбек Датка жана Курманжан Датканы даңазалоо максаттары да коюлду. Бул деген сөз маданият өзү кайсы өлкө болсун, ошол өлкөнүн өзөгү болуш керек да. Өзү биринчи маданият, спорт ошол өлкөнү тааныштырат. Андан барып анан экономика, андан барып уже карым-катнаштар, мындай айтканда өзүнүн изин сала берет да. Ошон үчүн бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө күн. Анткени Курманжан Датка энебиздин басып өткөн жолун даңазалоодо фонд Курманжан Даткада абдан чоң иштерди аткардык. Жакында Курманжан Датканын эстелигин Туркияга орнотуу үчүн иш-аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Фестивалдын жүрүшүндө Кокон хандыгынын тушунда Алымбек Датка менен Курманжан Датканын ишмердигин Ош облустук драма театрынын артисттери тарабынан спектакль көрөрмандарга тартууланат. Фестивалдын катышуучулары ар бир областтан жана коңшу Өзбекстандан келген театр ишкооздору өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. 23 сентябрдан 25 сентябрга чейин фестиваль Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдында дүйнө элдеринин эпостарынын 6-эл аралык фестивали болуп өттү. Аталган фестивалда мыкты кыргыз боз үйү, саркеч көчмөн, мыкты семетечи сынактары жарыяланып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жана аталган фестиваль Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана туңгуч жазма акын, агартуучу жана манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган. Ошондой эле Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук манас театры түзүлдү. Кененирээк кийинки материалда. 23-25 сентябрга чейин Бишкек шаарында дүйнө элдеринин эпостарынын 6-эл аралык фестивали болуп, мыкты кыргыз боз үйү, саркеч көчмөн, мыкты семетечи сынактары жарыяланган. Кудурет. Таптап, куш кылган. 25 сентябрда дүйнө элдеринин эпостарынын 6-эл аралык фестивалынын жыйынтыгы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдында кечкисин гала концерт менен жыйынтыкталды. Аталган самал Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана туңгуч жазма акын, агартуучу манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналгандыктан Тоголок Молдо тууралуу атайын даярдалган пролог менен башталып, 20га жакын манасчылардын аткаруусунда манас эпосунан Каныкейдин тай торуну чапканынан үзүндү айтылды. Ошоңарынан гана чыккан балалар апырай күн эмне болуп деп ошо кездеңинде кең Салтанаттуу жабылыш аземине мейман катары Кыргызстандагы бир катар элчиликтер, дипломатиялык корпустардын өкүлдөрү, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен, Ирандын Кыргыз Республикасындагы элчиси Саид Харази, коомдук маданий ишмерлер, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана спорт жана жаштар саясат министри Кайрат Иманалиев, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев катышып, төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Биз үчүн манас бул руханий күч, руханий улутуу, руханий улуу сыймык. Мына бүгүнкү күндө мен коркчу элем, ушул уркаш агабыз менен эле манасчыларыбыз токтоп калабы деп. Жүрөгүм ооручу эле. Жок, Кудайга шүгүр, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү күндө бул сиздердин астыңыздарга 16 манасчы чыкты. Эгер мени кошуп койсоң 7 болот. Ошондуктан эч убакта кыргыз эли аман турган кезде манасыбыз өчпөйт. И манасыбыз кыргыз элин дагы өчүрбөйт.
Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Кайрат Иманалиев салтанаттын жүрүшүндө бир катар манас айткан жаңы муун өсүп келе жаткандыгын айтып, улуттук манас театрынын ачылышы тууралуу расмий жарыялап, театрдын директору 25 жаштагы манасчы Азиз Биймырзага жүктөлүп, 500 000 сомдук сертификат манас театрынын коллективине тапшырылды. Жетектей турган жаш жетекчи белгилүү манасчы Азиз Биймырза уулун жана манасчылардын аксакалы республиканын эмгек сиңирген артисти Назаркул Сейдирахматовго чакырып тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Эгемендүүлүк жылдарда алгандан бери манасчылардын тарыхында, манасчылыктын тарыхында бир дагы манасчы атайын бир манасчы деген штат менен бекип, буга чейин бир да жерде эмгектенген эмес. Бул жаңылык болду. Кудай буйруса, жакын аралыктарда ушул ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата 7 ноябрга, 4 декабрь манас күнүнө карата бизде чоң-чоң долбоорлорубуз, пландарыбыз турат. Биринчи планыбыз биз Кудай буйруса жалпы манасчылардын бир портретин түзөбүз. Манасчы деген ким деген спектакльди чыгарайлы деген оюбуз бар. Министр өз сөзүндө адамзаттын маданий баалуулуктарын өркүндөтүү, руханий байлыкты кеңейтүү, маданий шериктештикти бекемдөө, эпикалык мурасты жайылтууда бул фестивалдын ролу чоң экенин баса белгилеп, мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл өткөрүлүп жаткан бул фестивалдын өзгөчөлүктөрүнө токтолуп өттү. Фестивалдын максаты ушул биздин манас баштаган улуу эпосторду дүйнө элине даңазалоо, аларды изилдөө, жайылтуу. Бул фестивалдын алкагында симпозиумга 20дан ашуун өлкөдөн окумуштуулар катышты. КМШ өлкөлөрүнөн жана чет Европадан, Америкадан, Франциядан окумуштуулар катышты. Көпчүлүгү онлайн режиминде катышты. 3 күнгө созулган дүйнөлүк эпос фестивалы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия, Хакасия, Тоолуу Алтай, Тыва, Калмыкия, Саха, Якутия, Башкортостан, Новосибирск, Абхазия, Азербайжандан илимпоздор жана өнөр адамдары келишкен. Илимий практикалык симпозиум, тегерек стол жана маданий парады менен коштолду. Эпос фестивалынын жыйынтыктоочу гала концертинде чет өлкөдөн келген Жанхар, Олонхо, Кайчы жана дастанчылардын чыгармалары жаңырды. Хакасского народу, братскому народу, киргизскому. Хакас элинен бир тууган кыргыз элине чоң салам. Хакасиядан Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Абдан жылуу кабыл алышты. Белгилеп коюу керек. Эң сонун уюштурушуптур. Жакшы тамак берилип турат. Жакшы кабыл алып жатышат. Бизге абдан жагып жатат. Бишкекти кыдырганга да жетиштик. Абдан кооз, климаты жумшак шаар экен. Өз үйүбүздө жүргөндөй эле сезилип жатат. Жакындыктар кадимкидей сезилип турат. Биз элдик чалгычы ырын ырдадык. Көшек бул көчмөн элдик ыры. Аябай ысык көлдү көргүбүз келген, бирок убактыбыз аз болуп калгандыктан өз мекенибизге кайтабыз. Буйруса келебиз. Ал эми мыкты семетичи сынагында баш байгени биринчи орунду Кулмат Сыдыков 200 000 сом менен сыйланды. Кыргызстанда мыкты семетичи деген наам алдык. Буга чейин деле катышып жүргөнбүз, бирок баш байген алек болчу, мына биринчи жолуна баш байген алып атабыз. Манас менен семетей айтуу негизинен баары бирдей эле болуп эсептелет, бирок семетейде образ башкачараак айтылат. Анан берде көбүнчө билет кармоо менен болду. Мыкты боз эл сынагынын жыйынтыгы боюнча баш байгени Ысык Көл облусунан келген Айнура Матанова жеңип 100 000 сом өлчөмүндө сыйлык менен сыйланды. Гала концерт чет өлкөдөн келген жана Кыргызстандын өнөр адамдары катышкан концерттик программа менен коштолду. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтогу менен www.asia.tv.kg сайттан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эң аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.